мен кийип турган кийим Кыргыздын улуттук кийимдеринин бири, тактап айтканда белдемчи. Белдемчини мурда кыргыз айымдары өздөрүнүн ден соолугун сактоого жана ошондой эле төрөттөн кийин белдерин катытуу максатында кийген болсо, бүгүнкү күндө жаштар жана айымдар көбүнө эсе саркеч кийим катары дагы колдонуп келишет. Ал эми бул белдемчини жазуу үчүн эле 1 айга чукул убакыт керектелет экен. Анын жазуу процессин болсо, бүгүн азыркынын азаматтары берүүсүнөн биргеликте көрмөкчүбүз. Кызматыңызда Айгерим Токтоналиева. Бул чакан оозканада белдемчилерден сырткары улуттук кийимдердин баардык түрлөрү, бөлмө ичин жасалгалоого ылайыкташкан буюмдар, балдардын майрамдык бет каптары, сөйкө, шакек, шуру чапан, чыптамага чейин тигилет. Артыкчылыгы кийимдердин баардыгы табигый таза жүн, пахта жана кийиздердин айкалыш менен колго жасалгандыгында. Дал ушул жайды жетектеп келген Нуржамал Асангулованын айтымында уузчулук өнөрү да жараткан берген, канынан келген улуу бир касиет. Аны колдоно билип, уузчулук кылууда жан дүйнө менен биргелешип керек. Канчалык адам берилүү менен иш алып барса, кийиз ошончолук ийнине кирет жана тиккен кийимдер көркүнө чыгат. Эгерде адамда кызыгуу болбосо, айрым айымдардын колунан кийиз таптакыр кирбейт дейт. Мен ошо 2001ден баштап эле иштейм. Ошондо бул студия жаңы түптө эле баштаган. Студенттер анда биринчи курста студенттер иштечүбүз жалаң. Негизги максатыбыз бул салттуу нерседен жаңы нерсе жасоо болчу да. Анан студенттер ошо кызыгуу менен сабактан кийин атайын келчүбүз бул жерге келип, жаңы бир нерселерди жасап көрүп, атайын ошо менин бөлөлөрүм дагы бар, эжелерим дагы бар, эжелерим менен чогуу баштаганбыз. Бул ушул кийизден жазуу идеясы деген кимге таандык? Эмне болуп келди эле бул идея? Идеясы менин өзүмдүн эжем, бир тууган эжем, ал ошо дипломдук иши менен баштаган да бул кийизден жасап. Анан ал убакта мындан канча жыл 2001-жылдары мындай кийиз аябай сиңирип тарай элек болчу да. Ошол убакта жука кийизден дипломдук ишин жасаган. Андан ары кызыгып эле ошо студенттер, сиңдилери, мен дагы бөлөлөрүбүз болуп ошентип эксперимент кылып бир нерсе буюмдар жасай баштаганбыз. Анан негизи өзүмдүн чоң энем, тайынем дагы, апам дагы кол өнөрчүлүк менен алектенет. Анан ошо бала чакта силер деле кийиз жасап жана үйрөнсөңөр керек. Ошол нерсенин уландысы десек болот. Негизи бул кийиз жандуу нерсе деп айтабыз да биз. Эгер мындай жан дүйнөң менен берилип жасабасаң, ошол нерсе бизде тура берет да, эсин таппайт. Баардык иш деле мындай жакшы көрүү, сүйүү менен болгон жакшы деп айтышат го. Баардык нерсе сүйүү менен болгон жакшы депчи. Анан бул кийизди деле жакшы көрүп, мындай берилип жасабаса, кээ бир кишилердин колунан кийиз кирбейт. Бул өнөр жайдын ишке киргенине дээрлик 15 жылдын жүзү болгон. Учурда жалпысынан 20га чукул кыз келиндер иш алып барат. Алардын арасында үйдө олтурган балалуу келиндер, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар да бар. Ал эми алган маяналары 15 миңден 35 миң сомго чейин жетет. А бирок иш ошончо мээнетти талап кылат. Маселен, кийим тигүүдө кеңири колдонулган кебез кездемелери өлкөдө жасалбагандыктан аны Өзбекстандан атайын буйрутма менен алып келишет. Өзбекстанда жибек курттарынын таштаган уруктарынан жасалуучу кездемелер иштетилип чыгарылат. А бул жайда ал процесс жөн гана түшүндүрмө катарында колдонулуп келет. Биз негизи жибекти колдонобуз көбүнчө жүн менен айкалыштырып жасаганга. Жибек болсо мындай жибек көпөлөгүнөн, жибек куртунан алынат да, ушундай кокон деп коет орусча. Ушундан жип алынат. Бул жерде процесстери көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн ушул жибектин кийинки этабы, кийинки стадиясы ушундай жүн кылып тытып алышат экен да. Анан мындан ушундай жиптер жасалат. Ушул жиптен анан акырындык менен ушу мынакей ушул жибек токулат да. Кебезди да колдонобуз да. Бул өзүңөр билгендей пахтадан алынат. Анан пахтадан жүн болуп отуруп, мындан дагы ийрилип, анан кездемелер, пахта кездемелер. Андан аны мисалы үчүн кошуп, бул эки кийимдердин ичин баары пахта да. Булар жанагындай аллергиясы барларга кычыштырбайт же катуу кармап турат, кийизди бул кийинге ыңгайлуу болот.
Андан соң ал кездемелерге боек берилет. Ушул чакан жай ачылгандан тарта иштеп келе жаткан Сайракан апа кездемени боекко салуу процессин жатка билет. Айтымында бул өтө татаал иш. Эгер боектун өлчөмүнөн көп салып ала турган болсо, ууланып калуу коркунучу да бар. Ошол эле учурда андагы суунун ысыктыгы 100 градуска чейин жеткендиктен денени сууга же бууга күйгүзүп алуудан да этият болуу абзел. Мен болсо ушу студияда 15 жылдан бери иштейм. Мен өзүм кесибим ушу краска менен светтерди чыгаруу. Боектор чыгаруу. Шелктордун боегун чыгарам. Кебес кестемелердин боегун чыгарам. Анан жүндүн ар түрлөрүн чыгарам да. Кардарлардын өзлөрүнүн светтерин айтып берет. Ошолорду краскаларды кошуп, момтуп чыгарып өзүбүз каталог түзүп алганбыз. Анан ошол кардарлардын кандай свет берсе ошолор менен иштейбиз. Жүндүн боёо процесси, мына жүн боелду ушул жерге. 2 килограммды бир боёйбуз ушул аппаратка. 2 килограмм жүн салынат. Анан 100 литр суу куюп, краска болсо жанагы пачка менен Викториянын пачкасы 6 пачка кетет да бир процесске. Анан ошол светтерин чыгат. Азыр ошону силерге боелгондон кийинки процессин көргөзүп берем. Мынакей момундай жүн процесси чыгат. Момундай боелуп чыгат. Бул жүн апапакай жүн болчу. Готовый жүн ушундай. Анан биз ошону өзүбүздүн каалаган светке чыгарып алабыз. Суусу сарыгып, анан ушу күнгө кургаш керек да бул. Ошо күнгө кургаганда керексиздеринин баары кетип, анан момундай өзүнүн эмин калат. Булар болсо ошо даяр боелгон кестемелер. Бул өзү пахтадан жасалган кестемелер. Ушундай боекторго салынып, анан ушундай светтер чыгат. Мына ушинтип кебезден жасалган кездемелер бычып тигүүгө даяр. Ал эми аны менен айкалыштырылып тигилүүчү кийиздерди жасоо кажет. Мурда чоң энелерибиз кийиз жасоодо сабалган жүндү токулган чийдин үстүнө белгилүү өлчөмдөгү калыңдыкта тарамдап жайып, кийин кайнак суу менен текши сээп, таптап чий менен ороп, андан соң гана аркан жип менен аябай чырмап таңып бир топ адам тепкилей турган болсо, бул жайда аны бир гана айым аткарат. Ошондой эле кийизге кайрадан ысык суу сээп, 3-4 адам катар чөгөлөй отуруп, кайта имере тоголоктоп, билектөө аракеттери да көрүлбөйт. Ууздун айтымында кийиз уютуу үчүн негизгиси кылчыктуу күзгү жүндүн болуусу жана уютулуучу жүндүн кыска бөлүнүүсү негизги ролду ойнойт. Бул жүндүн токмок шаарынан алабыз. Бул жүндүн бир турганы 6-7 килограмм болот. Жүндүн килограмм бул атайын даяр боелгон жүн. Болбосо кадимки ак таза жүндү алып өзүбүз боеп алабыз. Бул боелгон жүнү таза жүн. Килограмм 1,5 миң сомдой болуп калат. Биринчи иштөөдө биз берилген буйрутманы кандай деңгээлде алабыз? Калыңбы, жукабы? Ошол формага жараша жүндү жулуп алабыз. Жүндү биздин бүгүнкү буйрутмабыздыкы кичине калыңыраак болот. Сөзсүз түрдө 2 кат болуп жуулуш керек. Себеби дегенде жабыштырганда бул каршы теши жуулуш керек да, алакес техникасы. Жула турган материалыбыз жүнгө жабышпай турган материал болуш керек. Суулаганда, самындаганда, ийилегенде жүндү жабыштырып албай турган материал. Шифон материалдары көбүнчө жабыштырбайт. Самын колдонобуз. Бүгүнкү күндө биз балдардын самынын колдонобуз. Колду көп курга тийбейт. Постоянно сууда болгондуктан колду беркиндей самындар курга тийет да.
суунун ысыктыгы канча болуш керек? Эми кол күйбөгүдөй суу болуш керек. Муну тоголоктоп алып басабыз. Бир аз убакыт баскандан кийин катуулук сапат керек да бизге. Катуулугуна жараша бир көп 1 саат 2 саатка чейин басылат. Кээ бирде андан дагы көп болуп кетет. Бир күн кечке басууга да туура келип калат да, чоң көлөмдүүлөрдүчү. Ушинтип кийизибиз даяр болот. Биринчи бул кийизди даярдап алдык. Түстөрүнө жараша. Экинчи бул кийизди даярдап алдык. Даяр болгон кийизди кургатып алган соң андан ар кыл кийимдерди тигүүгө болот. Айрым учурда кийизди бычып алуу кажет болсо, кээ бир кезде кийимдерди туюк бойдон эле колдонушат. Жанакындай эле техника менен ушундай чапандарды жасайбыз. Көйнөктөр жасалат. Бул техника тигилбеген туюк жасалган. Ушундай ар кандай узорлор түшүрүлүп жасалат. Түрдүү түстүү узорлор бар. Эми узордун аябай кандай көп түрлөрү. Дизайнердин чийүүсүнө жараша узорлор көпкө бөлүнөт. Бул басыла жанакы ала кийиз техникасы боюнча эле басылган чапан. Бүгүнкү күндө бул толук бүт элек чапан. Үтүктөлүш керек, дагы тигүүлөр менен толукталыш керек дегендей. Кийимдер даяр болгон соң саймачылар ар кыл коюм чимелерди сайып кооздошот. Андан кийин гана топчулары бекитилип, үтүктөлөт да сатыкка берилет. Чеберлердин колунан кийимдерден сырткары ноутбук сала турган сумкалар, баштыктар тигилет. Ал эми кийиздерден ашкан өөндөр да таптакыр текке кетпейт. Ал өөндөрдөн бөлмө ичин жасалгалоого ылайыкташкан ар кыл буюмдар иштетилип чыгарылат. Негизи бизде мындай калдыксыз безотходный производство деп коет го, ошондой да. Кийизден негизи калдык калса дагы андан бир нерсе жасаса болот да. А бул таштарды жасоо идеясы ошо бул мисалы үчүн бул кадимки таш. А бул болсо кийиз таш. Бул декорация үчүн ыңгайлуу да. Анан мындай кооздук үчүн интерьерге коюп койсо болот, же болбосо мындан майдараак түрлөрүнөн мындан биз шуру жасайбыз. Ар кандай кооздуктар жасайбыз. Анан мындан да чоңдору бар. Булар подушкалар, жаздыкчаларды жасаса болот. А бул болсо ичинде кийиз эле да. Ошо жанагы арткан калдыктардан эле ушундай таштар жасап койгонбуз. Бул тытылган кийиздер. Бул да аябай мындай кооздук, өзгөчө көрүнөт да, өзгөчө стилде кийингендер үчүн атайын чыгарылган да бул майда таштар. Мындай карасаң, таштардан эч айырмасы жок жасалат. Пайдалуулугу эми экологиялык жактан таза материал да булчу. Ошон үчүн зыяны жок да бул кийиздин. Деги эле кол өнөрчүлүктүн тарыхына кайрылып өтсөк, уузчулук бул кол эмгекке негизделген майда өндүрүш катары ири машина индустриясы пайда болгонго чейин эле түптөлгөн тармактардын бири. Кыргыз эли өзүнүн жашоо тиричилигинде кийизден жасалган буюмдарды кеңири колдонушкан. Кийизден ар кыл кийим-кечектерди, төшөнчүлөрдү, ала кийиз, шырдактарды жана башка буюмдарды жасашкан. Ала кийиз, шырдактарды зор чеберчиликте, оймо чиймелер менен көркөмдөп, кооздоо чеберлердин негизги милдеттеринин бири болгон. Мындан сырткары үй өндүрүшүнүн эзелки бир түрү килем токуучулук болуп эсептелинет. Килемдерди боз үйгө илишкен, жерге салышкан, жүк жыйган такталардын, сандыктардын үстүн жаап коюшкан. Кол өнөрчүлүктүн кайсы гана түрүн албайлы, бардыгы тең таланттуулук, укмуштуудай көп түрдүүлүккө ээ. Алар элдин ой тилегинин, тарыхынын жана маданиятынын үлгүсү. Dolundan kanatımdı kayrıldım.
Дал ушул баалуулуктарды сактап калууну тилек кылган ууздар бүгүнкү күндө жаштардын да кызыгуусун арттырууга аракеттенишүүдө. Бул тармакта эмгектенем, үйрөнөм деген жарандарга ар дайым эшигибиз ачык дейт. Өлкө ичинде болсо, мисалы үчүн азыр кызыгуу көп эле. Жаштардан да кызыккандар көп. Мисалы үчүн келип атайын жасап кетишет өздөрүнө бир нерсе, же болбосо үйрөткүлөчү деп аябай сурангандар көп да. Биз үйрөтөбүз. Атайын сертификатта эми сурай башташты. Бизге сертификат менен үйрөтсөңөр жакшы болмок депчи. Бирок биз мындай эшигибиз ачык, дайыма эгер келгендер келип калган нерсесин жасап кетсе болот. Кыргызстанда жасалган деген аталыштагы бул кийимдер бир гана өлкөдө бааланып, суроо талапка ээ болбостон, Казакстан, Кытай, Америкада да жогору бааланып, экспортталып келет. Америкада бар кардарларыбыз, Японияда бар. Негизи билгендер ошончо жылдан бери илгерки алып жүргөндөр да келет да, анткени бизге ошо сапатына да жакшы көңүл бурабыз. Баалары эми азыр мисалы үчүн мындай моюн ороштун түрлөрү же болбосо кийиз буюмдары базарда көп да аябай. Салыштырмалуу базар баасынан жогору баалары. Мисалы үчүн базарда биздикиндей шарфты 300дөн өйдө алса болот да. Биздикине окшош эми такыр копия болсо дагы ушундай размерде алса болот да. Бизде алар 500-600дөн өйдө болот. 800-600дөн өйдө болот да. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда тигүү тармагында ууз чеберлердин эмгектерин кошкондо жылына орточо эсеп менен 80-100 миллион даана продукция өндүрүлөт жана алардын 90-95% экспорттолот. Ал эми тигүү өнөр жайлардын 20% мамлекеттин карамагында болсо, 80% жеке менчик ишканалар. 2018 жылга ички дүң продукциянын үлүшү бул тармакта экспорт 12%, тактап айтканда 145 миллион долларды, ал эми импорт 24%. Акчалай алганда 367 миллион долларды түзгөн. Бул тармак өлкөгө өтө чоң пайда алып келгени менен ууз чеберлерди жана тигүүчүлөрдү социалдык жактан камкордукка алуу, ден соолугун коргоо, турак жай менен камсыз кылуу жана алардын укуктарын коргоо боюнча иш-аракеттер мамлекет тарабынан көрүлбөй келгендигин айтып, нааразы болгон адистер да бар. Ал тургай айрым ууз чеберлер өлкөдө союз малындагыдай жибек, жүн, пахта иштетүүчү ишканалар жоктугуна нааразы. Ал союз менен азыркы заманды мындай салыштырганга, могу текстиль боюнча, кол өнөрчүлүк боюнча деле иштете турган болсо аябай эле айырма бар. Ал убакта килеген фабрикалар бар болчу. Ал фабрикалар болсо союздун өзлөрүнүн каржылоосу менен иштечү. Ал убакта баары даяр нерсе болчу да. Азыр болсо бул биз жеке кол өнөрчүлөр өзүбүздүн күчүбүз менен боёкту дөдүбүздү таап келип, баардык нерсени өзүбүздүн, бул азыр өкмөт тарабынан же болбосо правительство тараптан колдоо деле жок. Бул тармакта эмгектенген айымдар кокустан ооруп кала турган болсо, дарыланууга каражат иштеген мекемесинен бөлүнүп берилбейт. Төрөй турган болсо, эмгек өргүү жана акчалай жардамдар, ошол эле ордун сактоо маселелери каралган эмес. Мындан сырткары, жумуш убактысы да стандарттык талаптарга жооп бербейт дешет. Эң негизгиси, бул тармакта иштеген кызматкерлердин көпчүлүгүнүн эмгек китепчелери узак жылдар бою ууз чебер болсо да актай калгандыгында. Бирок бул чакан жай жеке менчик болгону менен жогорудагы саналган маселелердин баардыгын жөнгө салып алган. Кызматкерлердин укуктары социалдык жактан толук камкордукка алынган. Мына бул чакан жайда учурда 20га чукул жаран эмгектене турган болсо, жалпы эле тигүү тармагында уузчулукту кошо эсептегенде 150 миңге чукул жаран эмгектенип келет экен. Албетте алардын бардыгы тең өлкө экономикасына жана ошондой эле жарандарды жумуш орундуктары менен камсыз кылууда ролу чоң экендигин баса белгилеп айта кетпесек болбос. Албетте булардын бардыгы тең азыркы азаматтар жаратып жаткан эмгектер болууда. Кийинки берүүбүздөн жолугушкунча саламатта туруңуздар.